Ассаламу алейкум биздин китеп сүйүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан үн алышып турганым өзүнчө бир бакыт. Менин колумда бүгүн Аид Ал-Карни жазган Капаланба аттуу китеп. Бул китепти көпчүлүк окуп, сүйүктүү китебине айлантып, кайра кайталап окуудан тажабаган китеп. Демек, ошол инсандардын катарында эң алдыңкылары болуп турарыман шегим жок. Менин китепке болгон алгачкы кызыгууларым мына ушул Капаланба аттуу китептен башталган. Жаратканга шүгүр келтирүү, болуп жаткан нерселерге башка багытынан карап, ал нерседен рахат алып жашоого жана ар дайым шүгүр келтирүүгө мени үйрөткөн чыныгы курбум десем дагы жаңылышпайм. Чындыгында азыркы заманда адам баласы ар кандай оош кыйыш кырдаалдарда жашап жаткан убагы. Аба ырайы бирде ысык, бирде суук болуп, бат эле өзгөрүп тургандай. Пенденин жашоосу да азыркы илим билим өнүккөн заманда тез эле өзгөрүп жаткандыгы байкалууда. Китептин автору Аид Ал-Карни ислам өлкөлөрүнүн аттын кашкасындай таанылган адамдардын бири. Ал бул Капаланба китебин жазууда адамзаттын бактылуу жашоосунун жолун издеп, эл кыдырып, жер кыдырып, кедей жана бай, жаман жана жакшы жана башка ар кандай тагдырдагы адамдар менен жолугуп, бактысыздардын арыз муңун угуп, алар ыйласа алар менен кошо ыйлаган күндөрүн жазган. Жараткан бизге мүмкүнчүлүк берет. Көрүү, угуу, сүйлөө жана ошондой эле өмүр бою жалгыздыкта иштеп тытынып жүрүү эмес, убакыт өтө балдарыбыздын сыйына бөлөнүп, келинибиздин чайын ичкен күндөргө жеткирет. Демек жашоо уламдан улам кайталанып, биз сыйлаган инсандар башка бирөөнү бизди сыйлоо үчүн жиберип жаткан сыяктуу. Ата-энелерди сыйлоо, алардын батасын алуу жана бизде ата-эне болгондо балдардын сыйын көрүп, аларга бата берүү. Бул демек чыныгы бакыт. Жашоодо болуп жаткан ар бир кырдаал, ар бир оош кыйыш тагдырга моюн сунуп, жараткан мени ушундай кылды деп ыйлап эле жата берүү бул болбогон нерсе. Бүгүн берилген кыскача сыноонун артында жараткан сизге күч кубатын кошо берерин эч качан унутпаңыз. Демек, ар бир нерсе өзүнүн чеги менен чектелип бүтүп жаткан сыяктуу. Мейли жакыныңыз, мейли курбуңуз, мейли жубайыңыз же жолдошуңуз, балдарыңыз, кыздарыңыз же болбосо жөн эле бир жүрөгүңүзгө жакын инсаныңыз сизге келип кайгырып, жашоосунда болуп жаткан кемчиктүү кайгылары тууралуу бөлүшүп жатса, сиз ага кошулуп ыйлап, ушундай да деп анын кайра жүрөгүн сыгып эле отура бербей, мына ушул китепти жөн гана белекке берип коюңуз, анда сиз ар дайым жеңген болосуз жана анын кайгысын жок кылган болосуз деп айта алам. Капаланба китебинин ичинде жараткандын берген мүмкүнчүлүктөрүндө өзүңдү бактылуу сезүү, жаратканга шүгүр келтирүү жана эч качан кайгырбай жашоо берилген. Деги эле койчу, адам өз рухуна, жан дүйнөсүнө же болбосо көңүлүн көтөрүп, жүзүнө күлкү тартуулоого ар дайым милдеттүү экенибизди эске сала жүрүшүбүз керек. Мен бул китепти ар бир 12 жаштан жогору инсандарга сунуштай алам. Эч качан кайгырбаңыздар, жүрөгүңүздөрдө тынчтык, жүзүңүздө да күлкү орносун. Жараткан Алла үйүңүзгө береке, жакындарыңызга ыйман жана ынтымак насип кылган болсун. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.